Суроо жооп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, мен bir жыл мурун bir ишти кылбайм деп Аллага касам, ант ичкенмин. Айдам жок болуп калды. Касамды бузуп койдум. Коркуп жатам устаз. Шариятта өкүмү кандай? Эгерде антты касамды бузган болсоңуз, 10 кембагалдын курсагын тойгозосуз. Эртең менен жана кечте. Кафарат деп коет. 10 кембагал. Оны болсун ошо. Эртең менен сонду берип, кечкисин башка 10 болуп берсең, анда болбой калат. Ошо бир кембагалды эртең менен кеч курсагын тойгош керек. Ошол өзгөрбөсүн да. Мындай кылсаңыз болот, мейли. Бүгүн эртең менен тамак бердиңиз 10-ону, эртеге ошол 10-ону дагы эртең менен берсеңиз мейли. Эгерде бул 10-ону тамак берген кезинде күчүңүз жетпесе, үзгүлтүксүз 3 күн ораза кармайсыз. Бул кафара. Кафара. Эстегенде ант боюнча айтып коеюн туугандар. Кембагалдарга болсун, Алла жамаат арасында өзүнүн байлары болсо өтпөй калат. Муктаждарга гана болсун. Муктаждарга, кембагалдарга 10. Ант боюнча туугандар маселе Алланын атына гана ант ичилет. Ошого гана кафара болот. Нан урсун, да кананча Кудай эме аты менен Кабага, түнгө, күндүзгө жок. Алланын атына гана ант ичилет өзү. Алладан башка пайгамбарга дагы ант ичилбейт. Албетте Кур'ан-ы Каримге ант ичсе уламалар уруксат берген, анткени Кур'андагы бул Алланын сыфаты деген. Ошо себептен. Мен гүл көп өстүрөм, гүл зикир чалат дейт. Гүл өстүргөн кишинин атынан ошол үчүнбү. Машалла, жакшы. Кандай бир пайдалуу нерсе болуп атат? Ва ма тафалу мин хайри я'ламуллах. Кандай гана жакшы иш кылсаңыз, Алла тааланы билет. Ма я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра. Кыпындай жакшы кылсаңыз, соо сизге кетет. Албетте, дүйнө жүзүндөгү бардык нерсе гүл го, бул жандуу. Таштар да Алла тааланын зикри кылат. Таштар, кесектер, кумдар, тоолор Алланын зикри кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Сахih Бухариде дагы, Сахih Муслимде дагы келет. Ма мин муслимин. Кандай муслим адам? Язрау заран. Бир эгин эге турган болсо. Кандай эгин аны айткан деле жок. Ягрису карасам, же бир дарак, көчөт эге турган болсочу. Ага не деди? Фаякулу минху тайрун ау инсан. Соң андан бир инсан жесе, же бир чымчык жесе. Макулбу? Илля кана лаху бихи садака. Ага садака болот экен ошо. Садака болот экен. Демек, сиз мейли көчөт эгиңиз, дарак эгиңиз, же болбосо дан эгиңиз, чөп, гүл кандай болбосун, андан бир инсан пайдаланса, же болбосо бир караптуу пайдаланса, сөзсүз сизге садаканы соо жазат экен. Ошон үчүн жашылдандырып жүрүш керек экен, эгип жүрүш керек экен. Сөз өзүңүз пайдаланбасаңыздар жалат болбоңуз. Башка пайдаланса сизге сооп жазыла берет. Жада калса риваяттарда келет, сиз бир жакшы эгин эктиңиз эле, макулбу? Ошондон ууру келип уурдаса дагы сизге сооп жазылат. Ууру келип уурдаса сизге сооп жазылат. Ага күнөө жазылат. Даруз эктим эле дейт, уурдап кетти дейт. Ага күнөө жазат сизге, садаканы сооп жазылат. Жүгөрү, кандай гана нерсе экпеңиз, сизге ал жерде бир айван жеп кетсе деле садака жазылат, кыжалат болбоң. Этиген уй кирип кетти, ана муну ой кирип кетти, моңун жеп койду деп иштеке эмес. Аны жыга чаппай, акырын айдап чыгарып коюңуз. Менин күйөөм чет мамлекеттерге барып иштеп келейин дейт. Мен болсо Кыргызстанда эле иштеп, балдарга тарбия берип, мээрим төгүп кетпей эле койсобу деп ойлойм. Балдарыбыз кичинекей, күйөөм болсо балдар чоңойгу жакта иштеп келейин дейт. Кеңеш берип коюңузчу. Эң жакшысы барбай койгон жакшы, ачыгын айтайын. Бактылуулуктун белгилеринен бир белги, ырыскыңыз өзүңүздүн мамлекетиңизде берилип атса ошо да. Бул да бактылуулуктун бир белгиси. Эгерде ушунчалык эле зарыл, муктаж, карыз болуп калды, барып келбесе болбой калды. Мейли, анда бул жакта амалын бекемдеп анан барсын. Ал жерге барып күнөөгө аралашып кетпесин. Мынан жерде кичине амалын бекемдеп, намазын бекемдеп, иманын бекемдеп, анан мейли. Ошондо дагы өтө узак эмес, максимум 6 ай. 4 ай. Эң жакшы 4 ай. Ага чейин эле иштеп, командировкасы 1 ай, 2 ай. Эгерде ал жактан жакшы иштеп алып тияппай калып турган болсо, бала чагасын алып барсын. Бул деген аялы менен ошону карагыла, жалгыз болбосун. Бүгүн фитнанын дору. Бала чаганы бияка таштап, сен тиякта жүрүп, сен не кылып атканыңды белгисиз, бул не кылып атканыңды белгисиз. Үй бүлө, кана үй бүлө анда, Үй бүлө ал акчанын аты эмес да. Үй бүлө буюмдун аты эмес. Үй бүлө деген акча, доллар, анын аты үй бүлө деп айтпайт аны. Нерсе кийин деп, тууган, бир палатканын ичинде жашаса дагы эркеси менен аялы, мына үй бүлө. Кан сарайда жашабай эле койсун. Машина айдабай эле жөө эле жүрсүн. Эшек минип алса деле ушул үй бүлө. Бул бакыт нерселерде жок турган. Күйөөсү менен аялдын ортосунда укук, бири-бирин сыйлаган, бири-бирин жакшы көргөн, бири-бирине боорукер, бири-биринин иманын сактаган. Ошон мындайлар суроолор өтө көп. Баарына ушул. Дамылдай, эгерде эркек аялына жакшы мамиле кылбаганынан көңүлү калып кетип калган болсо, бирок күйөөсү талак бербей аткан болсо, эмне кылыш керек? Күйөөсү менен жашагысы келбей атат. 4 айдан кийин талак түшөбү? Ушул суроого жооп берип коюңузчу. 4 айдан кийин эмес, 4 жылдан кийин деле талак түшпөйт өзү. Бирок эгерде жашагысы келбей турган чечип калган болсо, жөндөн эле талагын бербей зулумдук кылбасын. Талагын берип бошотуп койсун, болду.
Жашабай турган болуп чечилип калдыбы? Аны жөн эле илип коюп, ошонун күнөөсүн сен мойнуңа ала бересиң. Андан көрө бир талагын берип коюп бошотуп коюп болду. Ал иддасын күтүп башкага турмушка чыга берсин, сен башка аял алба. Өзү буга жетпеш керек эле, жарашыш керек эле, ынтымак менен кечириш керек эле. Эми таптакыр болбосо, анда мына. Мен Бишкекте иштейм. Ар выходнойдо келип жүрөм. Таксырым намазды касыр окуу деди. Бирок кээде 15 күндөн ашык келе албай калам. Ошондо намазды толук окуймунбу? Ниетим шаарда убактылуу эле иштейм касырда. Сүннөттөр толук окулабы? Рахмат. Эгерде 15 күндө 15 күн туруп 15 күндүн ичинде кайра кете турган болсоңор касыр окуйсуңар. Жок, мен 15 күн турам деп калсаңыз, анда ошол эле келген күндөн баштап толук окуйсуз. Касыр окуганда дагы сүннөттөрдү окуйсуз, толук окуйсуз. Мындай маселе болуп калат да. Бир жумага келди эле, 10 күнгө келди эле, дагы 10 күндөн кийин же бир жумадан кийин чозулуп кетти, дагы бир жумага. Болду, касыр окуй берет бул. 2 жылга чозулса дагы ушундай касыр окуй берет. Түшүндүңүзбү? Бир жумадан ишин бүтөт, бир жумадан ишин бүтөт. Бир жумада бүтөрү менен кетем деп атат да. Аны окуй берет касыр. Москвага барды, 10 күндө ишин бүтөт деди, 10 күндө бүтпөй калды. Эми бир жумада иш бүтөт, дагы бир жумада иш бүтөт дей берди, бүтпөй атат. Ушу бүтпөй атканы 4-5 ай өтүп кетти, касыр окуй берет. Түшүндүңүзбү? Эгерде айтса тиги, жок, сиздики бир жумада эмес, 15 күндөн кийин бүтө турган болот. Ошол замат толук окуй. Жолдо касыр окуйт, баргандан кийин толук окуйт. Түшүндүңүздөр? Касырды кантип окуйт? Касыр дегени кыскартуу. Алганда 4 рекеттүүнү 2 рекет кылып окуйсуз да. 2 рекет багымдагы сүннөтү фарызын окуп атпайсызбы? Ошондой эле окуйт. Пешимдики, асырдыкы, куптандыкы. Мен бир жолу түшүмө пайгамбарыбызды көрдүм, машаалла, мубарак болсун. Дагы жанында тааныштарым жүрдү. Ысык нан жедим дейт. Ысык нан машаалла ырыскы. Ажыга түшүмдө бардым. Ичине кирип, аппак сүткө окшош даамдуу бир суусундук иштейм. Түшүмдү чечмелеп бериңиз. Сүт өзү илим. Аппак сүткө окшош болсо илимге окшош экен да. Бизде жин кирип кетти. Чыкпай жатат. Устаз, жин чыгарууга кимге кайрылабыз? Кеңешиңизди бериңиз суранабыз. Мына Московский көйгөйдө центральный мечитте жинологдор бар. Ошол жерге барсаңыз, Кудай кааласа, жакшылап окуп берет буюрса. Жокбосо эмеден эмеге барып, дагы бака менен көтөрүлгөнүбүздө эме бар. Сунна, сенна деп коет да, медицинский центр. Ал жерде да жинологдор бар. Окуйт да, жинолог деген түшүнүктүү да. Жаңы термин кирди. Ушундай факультетте да киргизиш керек немеге, окуу жайларгачы. Жазып көбөйүп атпайбы? Бул күлкү эмес акса эле. Бул мына эме, эмне деп коет, УЗИ, мына анан эчтеке чыга албайт муну. Менин кызымдын аты Бахира. Биз бул ысымды мусулман балдарга ат коюу деген китептен алып койгон элек. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны китептен Бахира деген христиандардын кечили деп окуган элем. Ошондон бери бул ысым ойлондуруп келет. Атын өзгөртөмбү же ушул ысымда кала береби? Жооп берип коюңузчу, Алла ыраазы болсун. Бахира деп өзү менен айтыла турган болсо, бул жаркыраган деген маани билдирет. Бахира эмес, Бахира. Бахира жаркыраган депчи. Блестит эткен, свет эткен ушундай айтат да. Атакан кечинде кандай атын билбейм, кечинде. Өзүмдүн эжем энем экен. Өзүмдүн энем кичинемде шартка байланыштуу мени чоң энемдин колуна калтырып, эжемди алып чет өлкөгө кеткен эле. Ошондон бери мени караган эмес. Бирок мен ишенем, жүрөгүндө мени көтөрүп жүргөнүнө. Азыр жардам берип турат. Чоң энемди, өзүмдүн энемди экөөнү тең жакшы көрөм. Азыр экөө тең мен менен жаша деп чакырышат. Кимиси көбүрөөк кызмат кылышым керек. Экөөнү тең эле кызмат кыла беребиз. Бирок эми кандай болбосун, өзүңүздүн энеңиз эне да барбыр. Убагында түшүнбөстүк болуп жетти, тиякта көр дүйнө деп таштап кетип калды, карабай койду. Азыр эми жакшы мамиле кылып жардам берсе, экөөнү тең эле мамиле кыла берем. Кейде агартып чоң эле да өстүрүп чоңойтуп койгондон кийин анда жүрөгү оорубасын. Ушуну ымыркайында чоңойттум эле деп, Сакалга кайсы убакта хилал кылса болот? Узундугу канча болуусу керек? Бир уч деп айтын да, Абдулла ибн Умар разыяллаху анху, бир уч. Ошол сүннөт боюнча бир уч. Хилал мындай, тарата алып атканыңызда мыналар кайды эме кыласыз дагы, сууну бир уч алып, мына төмүнөн мындай астынан анандай коет. Мына хилал деп коет ошо. Жетпеби? Аны бир суу коет дагы, үстүнө мындай коюп киргизип коет. Аралатып коет деген сөз да. Колдорду аралап коюш керек, манжаларды аралап коюш керек. Ортосунда кургак жер калбаш керек тапсырлар. Мыналардын ортосунда кургак жер путту күнөө көбүнчө калып калат чапалакта. Чатак болот ал. Кургак жер болуп калса, дара толук болбойт, дара болбогондон кийин намаз болбойт. Жөн окуп жүрө беребиз, жарым саат намаз дараты жок эле. Уруу ятан Ясин шарифти баштап алган. Анда болбойт ага. Вот ошон үчүн иншалла буга серьезно караш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вайлул лил акаб деген айт. Мына томун деп коебузбу, томук. Томуктун аркасына көбүнчө суу жетпей калат. Мына адамдар мына үстүртө мындай кылып кетет, бул кичине дөң да, нар жагына. Ошо жакшы ышкалап коюш керек. Манжалардын арасына халал. Ошон үчүн от араласын деген сөз кирет. От араласын деген жаман сөз. Тозоктун оту араласын деген сөз. Ошон үчүн манжалар жакта сөз, кургак жер калбаш керек. Ошолордун арасында сакалды халал дагы бар мындай. Аралатуу деген сөз да. Устаз, менин кичүү аялымдын кайнатам алып кетип калган. Эмнеге деп себебин сурасам, атам той кылам, Кудайга чакырам дептир. Кана деп сурап жатат. Атаңа жана кайнатага шарият айта албайт экенсиң. Кайнатам өзү көп жылдан бери айылда имам эле. Шарият жөнүндө сөз кылсаң, сен мага үйрөтөсүңбү деп жатат. Атама Кудайыңар менен сүйлөшүңүз,
сизди күтүп жатат деп айта албай койду. Эмне кылайын эми? Дуа кылыңыз. Анан кийин жакшы бир айта турган абаларыңыз бардыр, ошолор айтсын эгерде сиз уялсаңыз. Каза намаздарды ар бир намаздан кийин азан айтпай эле коомат айтып окуса болот. Каза намаздарды окуй бериш керек. Тезирээк каза намазды окуш керек. Каза көп болсо, коомат дагы айтпай эле окуй бериңиз. Коомат айтуу сүннөт, азан айтуу сүннөт, казаны окуш бул фарз. Кимдин мойнунда көбүрөөк болсо, коомат азандын орду кеткен убакыттын ордуна казага кете бериңиз. А өзгөчө эгерде сиз мечитте окуй турган болсоңуз, коомат айтпай окуңуз. Күнөөнү көрсөтүү да күнөө. Үйүңүздө окусаңыз мейли коомат менен окуңуз. Сен мен азыр кайсы намазды коомат окуду? Аркаңызда бирөө кытабы болушу мүмкүн. Же мындай карады да кайра коомат, тура кайра коомат айтып атат. Чөтө муну коомат. Күнөөнү кайра көрсөтөт. Алымдар тыйым салган бул. Алымдар тыйым салган күнөөнү көрсөтүү дагы күнөө деген. Каза намазды öyle ниет. Жашоомдогу эң алгачкы каза намазды окуганга ниет кылдым. Багымдат болсо багымдат окушосуз. Шам болсо шам. Түшүнүктүү? Сажда сахвада жалгыз окуганда бир жака эле салам бересиз, ооба. Кандай болсо бир жака салам бересиз, эки сажда. Жаңылыш саждасы, сажда сах деп коет. Үйлөнөйүн дедим эле. Мен жактырган кыз Арча бешикте окуйт, илимдүү кыз. Бизде илим жок. Истихара намазын окуп түшүмдө ошол кызга үйлөнүп атыптырмын. Илимдүү кызды алыш үчүн сөзсүз илимдүү болуш керекпи? Кеңешиңизди беришиңиз. Эми мындай да, фарзы айынды билиш керек. Фарзы кифая, фарзы айын деген мындай, ар бирибиз мисалы иман, этикат жагынан акыйда боюнча илимди алышыбыз керек. Намаздын, даараттын ар бирибиз бул фарзы айын илимдер. Макулбу? Орозо боюнча ушуларды мисалы намаз дурус боло турган деңгээлде Куранды жаттоо фарзы айын болот, тажвид менен окуу. Ушунча илимди алуу барыбызга мойнубузга милдеттүү. Фарзы кифая дейт мисалы 5 жыл, 10 жыл окугандардан ага. Ал жерде бир айында бирөө болсо жетиштүү. Баары фих, масалат, бияктардын баарын тарыхын окуган бирөө эле жетиштүү. Фарзы кифая. Башкалар деле окуса деле мейли боло берет. Но ар бир мусулман, эркек, аял, чоң, кичине, кары, жаш, сөзсүз фарзы айын. Биз өзгө тиешелүү акыйда, иман боюнча маселелерибиз, ибадат маселелери, мамиле маселелери, мүнөз маселелери, алды берди маселелери, жүрүш туруш, жашоо тиричилик, ушу фарзы айынга тиешелүү биз билишибиз керек. Исламда 5 фарз бар дейбиз. Иманда 6, кээде 7 дейбиз, мисалы 7 фарз, 6 деп айтабыз. Буларды билишип, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген. Хайыз, нифас боюнча деп айтабыз. Булар фарздарды билбесек болбойт да, илимде деп. Эгер ошончо болсо, ал ала турган кыз мисалы Куранды жаттап алган. Сен жаттайын десең, кыямат болбойбу? Качан жаттайсың сен? Туура? Эчтеке эмес, Кудайым бердим, белек. Алыңыз. Алима кызды, хафиза кызды алсаңыз кандай бакыт. Бирок ошого карап ушунда сыйлап деме кылыш керек да. Ал жагында эске алыш керек. Так, килемдерде, жай намаздарды кайсыл көпчүлүк адамдар жасашат? Айрым мечитте жай намаздарда жаныбарлардын сүрөтү түшүрүлгөн. Менде мындай ой бар. Жөөттөрбү, курайыштарбы, же бир башка уруулар атайлап жасашабы деген ой туулуп, себеби окуп жатканда пикирлер чачырайт. Туура эң жакшысы однотонный. Жай намазчы. Бир мындай болуш керек, бир түстүү. Жай намаздык мейли. Кандай гана түс болсун айырмасы жок. Эң жакшы. Туура айтасың, мынаны айтып атканы. Кээ бир жерде мындай оймолор бар го. Мындай карасаң көз, каш, күлүп атканга окшой берет да. Адамды пикирди чачыратат. Тияка бияка барат да. Тумшук болуп, ар кандай болуп калат. Мүмкүн ушул дагы бир кандайдыр кантип кооздук кылып атайы мусулмандардын кичине табажух деп коет, көңүлүн кайтаруу буруу максатында жасалганбы Алла билет. Бирок эң жакшысы биз өзүбүз окуган жерди жаба бере коелу. Сиз дасормал бар го, латочка. Ошол жерге коюп коюңуз да. Аллаху акбар окуй бериңиз. Эми баардык мечитте муну алып чыгара албайбыз да. Кандай? Ошончо үйдө болсо, жакшы болсо машалла, однотонный окуй. Менин аялым хижаб оронуп намаз окуйын деп жатат. Медреседеги башка кайсыл жерде сабак алса болот? Кайсыл мечиттерде аялдарга таалимдер болуп жатканын айтып бериңизчи. Мен азырынча билбейт эмес кайсы мечиттерде таалимдер болуп жатканын. Албетте үйлөрдө болчу, сураштырышыңыз керек. Устаз, тахажжуд намазында сужудка түшкөндө кантип дуа кылса болот? Өзүбүз эмне муктаж болгон нерсени сураса болобу? Же болбосо атайын дуа жаттап айтуу керекпи? Намазда тууганда ичинде биринчиси араб эмес сөз менен дуа кылса болбойт. Экинчиси Куран, хадисте айтылган гана дуаны окуса болот. Башка дуа болбойт. Түшүндүңбү? Ошон үчүн сөзсүз намаздын ичинде көбүнчө эки сажданын ортосунда Аллахумма гфирли вархамни ва'афини варзукни важбурни вахдини варфa'ни деген дуалар бар. Аларды мени жаттаңыз жакшы. Анан эң улуу дуаны айтайынбы? Ал субхана роббиял а'ла. Андан өткөн улуу дуа жок. Субхана роббиял а'ла эң улуу дуа туган. Албетте иншалла намаздан кийин чыкканда дуа кыла бериңиз. Кандай кааласаңыз, анда сурай бериңиз. Дүнүйө да сураңыз, ырыскы да сураңыз, бала да сураңыз, жеңиш да сураңыз, барды сурай бериңиз. Устаз, менин келинчегимдин башы көптөн бери ооруп, канча көрүнүп дарыланса дагы жакшы болбой жатат. Эмне кеңеш бере аласыз? Сизден дагы сурасаң. Окутуңуз, дем салдырыңыз, жакшы болуп кетет иншалла. Күйөөм экөөбүз көп урушабыз. Мага мас абалында талак берген. Мени көрсө эле урушу баштайт. Сага нааразымын дей берет. Ал нааразы болсо бейишке кирбей каламбы же никени жаңыртып койсокпу дейт. Эгерде талак караңыз, талак оюнчук эмес. Ар бир эркектин аялына 3 талак бергенге укугу болот. Андан кийин бүттү. 3төн кийин жок. Талактын максимум 3 болду. Ошон үчүн мындай маселеде сиздер сөзсүз фатва бөлүмүнө кайрылып, эмне деп айткан, кандай деп айткан тактагыла.
Эгерде бир талак берген болсо, талактар өзгөрүп турат. Ал жакта талак болсо ражии деп коет, талак байина деп коет, мугаллаза деп коет, түрлөрү бар. Ар сөздүкүндө. Кээде ниет болот, кээде ниет болбойт, кээде киная болот, жана башка болот. Ошончо сөзсүз сүйлөшүп, никеңер барбы жокпу тактап алгыла. Эгерде никеңер жок болсо, кайра кайтарасыңар, жаңылайсыңар. Эгерде 3 болуп калган болсо, анда таптакыр болбойт. Мунун баардыгы өзүңөр барышыңар керек. Албетте, эгерде мен сенен наразымын деп бере турам болсо, кээде кээ бир адамдар жөндөн наразымын деп берет. Аны эчтеке болбойт. Сен эгерде жаман иш кылып, ошондон наразымын десе, ошол орунду да. 9-класста балам бар. Иштетсек болобу? Россияга кетирип, атасы жөнөтүп жатат. Мен каалабай жатам. Болбойт да 9 жашта. 9-класста балам кантип жөнөтсүн? Ал жакка барып кандай кордукту көрүп атат. Мына жерде жакшы билим бергиле, жакшы тарбия кылгыла. Ушул жерде 9-класс бу? Азыр кудаката кесиптик немени бергиле. Эгерде ошондо жөнү талага кетире бербеш керек. Бизде эптеп баксын деп эле тияктан кетирип акча тапсын деп эле. Кудай каласа рызкын Алла таала берет. Кыргызстанда да жакшы иштесе, бүгүнкү күндө алхамдулилла ачкадан эч ким өлбөйт. Эң жакшысы. 9-класс жаш бала. Ал жерге барбаса канчадан өлүп келип атат. Груз 200 мындай. Канча кыздар кетип эмне гана бузулуп атат. Тала, күнөөнүн океаны. Анан көрө Кудайга шүгүр, мына бул жердеги кандай немелер бар. Менин кайненем жакшы киши, бирок мени жаман жеримди көрүп калса, эле туугандарына, ата энеме жамандай берет. Эмне кылсам болот? Жаман жакшы, жаман жеримди көрүп калса, жаман жериңизди көрсөтпөңүз да. Ошол менен маселе бүттү. Пайгамбарыбыз айтканда, иттaqu mawaziyat-tuham. Жала жабыла турган жерден да сактангыла дейт да. Сен ал күнөөнү кылып эле турасың. Бирок ошо күнөөң кете турган жерге эмне үчүн туруп алдың? Эмне деп ошол жерге туруп алдың? Мына ошондой жерден дагы сактанышыбыз керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жубайы менен турат эле. Эки сахаба өтүп барат эле. Алар көрүп калды. Өтүп баратканда пайгамбарыбыз: "Эй, токто" деди. Бул пананча менин жубайым деди. Я Расулалла, я Расул. Эми бизди кантип эле депчи? Жок деди. Шайтан иштеп коет деди. Силерге жаман күмөн салып коет деди. Ошо жатып коюңдар. Ана бул экөө айтат, ушундай кыял келди эле дейт. Кыял келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо заранее айтпаганда ал экөө бактысыз болуп жоколуп кетмек. Эмне үчүн? Пайгамбарга жаман күмөн сүрө, имандан ажырага да. Биз мисалы мындай да, мусулман адамга жаман күмөн сүрөгөн арам. Мусулман адамга жаман күмөн сүрөгөн эмне экен? Арам. Алла Кур'анда Худжрат сурасында айтат: "Я айюхаллазина аману ижтанибу касиран минад-дан. Инна бa'дад-дан исм." Эй имандуулар, силер сактангыла. Жаман күмөндөн сактангыла. Кээ бир жаман күмөндөр бул күнөө болот. Жаман күмөн сүрөгөн. Эми бул мусулманга жаман күмөн сүрөгөн арам болот болсо, пайгамбаргачы? Уламалар, алымдар айтат, имандан ажырайт дейт. Пайгамбарга ким жаман? Ошончо пайгамбар сразу айтып койду буну. Кудай сактасын деп, имандан ажырап калбасын деп. Өтүп кетпесин деп. Мен күйөөм четке иштегени кетип жатат. Кичине карызыбыз бар эле. Ошондон кутулууга мастуратын таштап кеткен туурабы? Эми орто кеңеш көрүлө жакшынакайым. Эмчиндер бир жагынан азыр четте жакшы жумуш болгон болсо таап эртераак келсин. Болбосо тиякта силерге алып барсын. Чачты күйгүзүүгө болобу? Чачты күйгүзсө болбойт. Денеден чыккан эрежени угуп алгыла. Денеден чыккан бар нерсени көмүш керек. Тырмак болобу, чач болобу, кээде кол кесип кетет, жана башка көмүлүш керек. Макул? Көмүлүш керек. Аны кээ бир жерден аргасыз баягы неме болуп кетпесин деп өрттөө беришет го. Өрттөө бергенде деле кичине ижазат уруксаты берилгени бар. Бирок жөндөн жөн үзүрсүз, зарылчылыксыз өртөөгө болбойт. Дарат өтөбү дейт. Дарат өтөп. Жана кирпикти ламинировать кылса болбойт. Убакыт болуп калды окшойт, а? 2 мүнөт барбы? Абдусамат, Абдужалил деген балдардын аттарын Жалил, Самат деп чакырса күнөө эмеспи? Жок. Эгерде Сомат, сот менен мим анан дал, Сомад. Ушундай дей турган болсо күнөө. Күнөө бул. Эгерде Самат дей турган болсо күнөө эмес ал. А Жалил деп айтсаңыздар болот. Ата энем оор абалда жүрүшөт. Суранам, жолугуп насаатыңызды айтып коесузбу? 1 жыл болду, баласынан байкемден ажыраганбыз. Дагы эле өзүнө келишен элек. Мүмкүн болсо макул десеңиз алып келейин. Сизден сураныш дейт, телефон. Жана дуа байкеме дуа кылып коюңуз. Алла ким? Намазбек уулу урмат. Алла рахматын алып жайын жаннаттан кылсын. Караңыздар таксадар мусулмандар. Кайгы 3 күн. Канча күн? 3 күн. Андан кийинки кайгы оору. Алгандан кийин кайгыны бере турган болсоң, өзүн оорутат да. Эми бар тирилик келбейт да. Көздөн кан чыкса деле келбейт да. Мусулмандын этикаты, ишеними бар. Кандай? Биз иншалла яума яжмаукум лияумил жам. Яума яжмаукум лияумил жам. Алла Кур'анда айтат, биз силерди топтой турган күндө барыңар топтойбуз дейт. Мусулман имандуу болсо бейиште бирге болот баары. Кайда болот экен? Ал биринчи кетти, биздер кетебиз, бизден кийинкилер деле кетет. Эч ким калбайт бул дүйнөдө. Ким калат? Пайгамбарлар кетти. Матаннас хаттан анбия, пайгамбарлар өтүп кетти. Пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам иннака маййтун ва иннахум майитун. Ай Мухаммад, сен да бул дүйнөнү коштошосуң. Биз жөнөй кетебиз да. Ошон үчүн кайгырбай койбойбуз. Кайгы бар. Жаныңдан, жакыныңдан ажырап атасың. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Бирок ушу кантип 1 жылга чейин мындай болбойт да. Хорошо? Алла разы болсун. Убакытта болуп калды окшойт. Калгандарын иншалла буюрса, кийинки сабакта. Субхана раббика.